Ассаляму алейкум достор, мен Нарима. Бүгүн деген менин видеом бул жумуштар жөнүндө болмокчу. Америкага келгенде кандай жумуштарда иштешет, мен именно иштеп аткан жумушка кандай мен кире алгам жана кандай этаптарды жумуш иштөө жөнүндө кандай этаптарды өтүш керек, баардык ошол жумуш тууралуу болмокчу. Анда эмесе ушул видеону акырына чейин көрүп коюңуз. Подписчиктеримен деген бир суроо келди эле. Нарима эже, сиз деген ушул IT тармагына кантип кирип калдыңыз эле? Сиз жумушуңуз жөнүндө айтып бериңиз, кандай интервьюларды жана башка жөнүндө суроо келди. Ошол суроого жооп бермекчимин. Жана деген достор, мен бүгүн ошол жумушума келдим эле. Ушу жумушумду да ошол жумуш жөнүндө эстеп, ошол видеону записывать этип отурам. Мен деген өзүм иштейм, же болбосо Zell деген компания, мондай жазылат, Zell деген компания. Биз бүгүн деген өзүбүздүн мурдакы эски компьютерларыбызды алып келип, работниктер келип атат. Эски компьютерларыбызды алып келип, жана жаңы компьютерларыбызга алмаштырганы келдик ушул жерге. Сөз башынан болмокчу. Негизи эле Америкага келгенде кыргыздар эмне жумуш кылат, кантип тилди үйрөнөт жана башкалар жөнүндө болмокчу. Көптөрү эле жазат, эже биз деген тил билбей келсек эмне кылабыз, эмне жумуш иштей алабыз деп. Мен ошол баскычтар жөнүндө айтып кетким келип атат. Бүгүн деген биринчи эле кыргыздар келгенде деген эмне кылышат, таксиге же болбосо официант же дагы башка тил көп деле кереги жок жактарга устраиваться этишет. Мен айткандай эле Чикаго шаарына көптөрү келишет дагы. Чикаго шаарына өнүгүп ары өсүп кетиш кичине оңоюраак, анткени деген кыргыз кафелер бар, кыргыздар көп жашайт Америкада, бири-бирине жардам берет. Ошондуктан көптөрү Чикаго шаарына келишет, же болбосо Нью-Йоркко келишет. Нью-Йоркто дагы орустар көп, Брайтон Бич деген ошо. Мен ойлойм баары эле Салам Нью-Йорк деген кино көргөн болуш керек. Ошо Салам Нью-Йорк сыяктуу эле. Брайтон Бич орустар көп. Ар бир 2 шагта эле орустардын орусча сүйлөгөнүн уксаң болот. Ошондуктан Брайтон Бичте жашаш дагы оңой. Жана Чикагода кыргыз тилин билсең, Чикагода жашаш оңой, анткени деген көптөгөн кыргыздар Чикагода жашашат. Эми деген совсем эле тил билбей келгендер болот. Алар деген ошол Чикагонун кафелеринде иштеп, биринчи кичине тил үйрөнгөнчө ошо кафелерде иштеп күн өткөргөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргыздардын кафелери жөнүндө деген менин видеом бар. Ошол видеодон көрсөңүздөр болот. Бул жерге деген ошол видеого ссылка коюп коем. Достор, жана башка дагы суроолоруңуздар болсо, мисалы Америкага кантип келиш керек, мен кандай жумушта иштейм, ушундай сыяктуу видеолор менин видеомдун описаниясында болот. Ошол жактан деген ошол видеолорго ссылка болот. Ошол видеолорду да көрсөңүздөр болот. Көптөгөн суроолорду жасасаңыздар, ошол суроолоруңузга карата видеолор уже ошол видеолор описанияда болот. Ошол описаниядагы видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Андан кийин эле кыла турган кичине тил үйрөнүп, кандай деп саламдашканды билип, кичине мындай оңго солго дегендерди үйрөнүп калгандан кийин, же болбосо пицца ташып иштешет, же ушундай машина келип эле машина алышат дагы. Ошо пицца ташып иштегенге дагы мүмкүнчүлүктөрү бар болот. Пицца ташыганда эч нерсеси жок. Бул приложение болот. Ошол приложение менен эле кирип, каерден пицца алыш керек экениңди айтасың. Андан кийин ошол пиццаны эле адреске жеткирип коесуң. Ал деген бүт аппликейшнде каерге барып, каерден эмне кылыш керек экенин баарын таап алганга ошол приложение жардам берет. Ошол приложениени эле стартты басып эле ошентип эле кете бересиң. Андан кийин Uber же болбосо лифт айдаганга чыгышат. Анын акчасы кичине пицца ташыганга караганда жакшыраак. Ошол Uber же лифт айдап башташат. Бирок бул андан кийин ушул жерден дагы бир суроону жаса кетсем, көптөрүңүздөр эле суроо жасасыздар, биздин международный права болсо же негизи эле Кыргызстандын правасы менен келип иштесе болобу деп. Негизи международный права Кыргызстандан быйкаяктын правасы 6 айга гана мүмкүнчүлүк бар айдаганга. Ал права менен 6 айдан кийин ал права менен айдаганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бияктан Американын правасын алыш керек. Американын правасын алган кыргызстандыкына караганда оңой деп ойлойм. Эгер ошол жөнүндө видео көргүңүздөр келсе, американский праваны кандай алат, кай жерден алат, ошол жөнүндө дагы права жөнүндө видео көргүңүз келет деп жазсаңыздар комментарийга, мен ошол жөнүндө видео снимать эткенге аракеттенем. Негизи эле права алыш менин оюмча Кыргызстанга караганда Америкадан права алыш оңоюраак. Бирок ага кичине тил билиш керек деп ойлойм. Андан кийин деген права көптөр эле бат эле алат.
бат эле алгандан кийин ошол таксиге чыгат же болбосо ошо пицца ташыганга чыгат. Пицца ташыган мен айткандай эле приложение менен болот жана такси айдагандагы приложение менен болот. Менин оюмча Москвада жүргөндөр билет болуш керек. Uber деген такси айдаган нерсени. Ошол Uber, анан дагы бирөөсү Lyft деген бар бизде Америкада. Ошол Uber, Lyft экөө бирдей приложение. То есть ошол приложениясын көчүрүп алып, анан кийин кай жерден клиент кай жерден чыкса ошол жерден алып, анан анын деген башка адресине чыштап коесуз. Ошол менен көптөр алектенет. Биринчи тил билбегенде, анткени алга ошол Uber же Lyft айдаш үчүн, то есть такси айдаш үчүн деген сизге эч кандай мындай көптөгөн английский кереги жок. Анткени машинага адамыңыз отуруп атканда кандай сиз деп учурашасыз, андан кийин деген түшүрүп атканда жакшы барыңыз деп коесуз. Ошол эле сөздөрдү айтасыз. Ошондуктан көптөгөн английский кереги жок. Бул такси айдап атканда деген ошол баары параллельно английский изучать этип, анан кийин таксинин кичине акчасы азыраак деп айтсам болот. Где-то бир $4000–5000 айына мындай тапканга мүмкүнчүлүк бар, бирок азыр андан да азыраак болуп калды болуш керек. Пандемияга жараша ошондуктан менин оюмча азыр $3–4 айына таксисттер зарабатывать этишет. Андан кийинки эле кыргыздар кыла турган нерсе бул деген кичине тилди үйрөнүп, уже жолдордун правилаларын билип, машина айдаганды жакшы үйрөнүп калгандан кийин бул тракка чыгышат. Трактын жумушу оор десем болот, бирок ошол эле убакта деген трактын акча айлыгы дагы көбүрөөк. Ошондуктан көптөр эле ошол тил үйрөнүп, анан жакшы машина айдаганды үйрөнүп калгандан кийин, правилалардын баарын үйрөнүп калгандан кийин ошо тракка чыгышат. Трактын өзүнүн правасы бар, достор. Обычный машина айдаган права менен трак айдаганга болбойт. Ошондуктан трактын өзүнүн правасына учиться этишиңиз керек. Ал деген тоже мындай бир айда, 2 айда үйрөнө турган нерсе деп айтсам болот. Ага атайлап окутуучу жайлар бар, бирок деген биздин кыргыздар деген ошо бири-бирин сүйрөп эле, бирөө трак айдаса жүр мен менен чыгып кел, тракта үйрөтөм деп ошол жанына шерик кылып алып, ошол адамга деген ошо тракты үйрөтүп, парковать эткенди үйрөнүшүң керек. Анткени бул 20 тонналык машина, арты менен баарын алганда деген 20 метр аралыгы, ошол кээ бир повороттордон кайрылганды үйрөнүшүңүз керек. Кээ бир кички мындай уголок, мындай кички көчөлөр бар, ошол көчөлөргө чоң трактар кирсе болбойт. Ошондой правилалар аябай көп траккистерге. Ошондуктан ошол правилалар негизи аябай көп траккистерге. Ошол правилаларды деген сиз деген үйрөнүп, анан кийин тракка чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок мен айткандай эле, бул 2 ай бирөө менен тракта иштеп, ошонун жанында жүрүп, ал кандай айдап атат экенин көрүп, ошентип бири-бирин кыргыздар деген тракка чыгарышат. Андан кийин ошо тракты үйрөнгөндөн кийин айдаш эле эмес, ал трактын деген бүт моторун, кай жерден заправка куят экенин, канча литр куйса болот экен, канча литр бензин каяка жетет экенин, ошондой нерселер технический жагын полностью билиш керек. Бул тракка айдап атканда деген, трак права алып атканда бүт нерсесин айтып, көргөзүп берип, анан кийин сиз деген трактын правасын аласыз. То есть трак айдаш үчүн көбүрөөк английскийиңиз болуш керек. Анткени бүт мотору могу жерде жайгашкан, дагы бир нерселери дагы бар. Ишилсе ошолордун баарын англисче айтып, сиз деген трак айдаган права алганга экзамен тапшырасыз. Ошол экзамениңизден өткөндөн кийин гана сизге трак права берет дагы. Ошо трак менен права менен сиз өзүңүз тракка чыкканга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Тракта иштеген адамдар где-то 8.000-ден 16.000-ге чейин айлык акы табышат бир айда. Андан кийинки эле бул аялдарга же кыздарга боло турган дагы көптөгөн жумуштар бар. Мисалы деген кыздар деген көбүнчө нейл салондо же болбосо салон красоталарда иштешет. Бул нейл салонго же салон красоталарга иштеш үчүн дагы көптөгөн деле анчалык английский кереги эмес.
Анткени деген бул эми тармакка айтып атканда мондай цветтеги же ушундай эле мындай базовый английский деп коет. Ошол базовый английский менен кирип, андан кийин ошол жактан үйрөнүп жакшы өзүңүздүн жумушуңузду алып кетсеңиз болот. Көптөгөн кыргыз кыздар ошол салон красоталарда иштейт. Андан башка дагы ошол мен айткандай эле кафелерде иштейт, же болбосо кээ бирлер бабушкаларды багышат. Алардан дагы английский, американка бабушкаларды бакса, ошол жерден дагы английский үйрөнгөнгө өтө көп возможность бар. Ошонун үчүн деген көптөр ошол бабушкаларды карап же болбосо американецтердин балдарын карап ошолор тил үйрөнүү максатында кылышат. Андан кийин уже жакшы тил үйрөнгөндөн кийин башка окууларга тапшырсаңыз болот. Мисалы деген эң эле мындай эң жакшы сфера тапшырып, жана аялдарга көбүнчө деп айтмакчымын, жакшы сфера болгон бул деген IT технологияларын өздөштүрүп IT тармагына кириш. IT тармагы деген эмне? Бул деген компьютерди жакшы билүү, жана биз көрүп аткан Instagram, YouTube жана башка приложениялар көп Америкада. Ошондой приложенияларды обработка же болбосо разработка кылганга жардам берүү, ошолорду түзүү, ошолор менен иштешүү, ошолордун функцияларын текшерүү жана башка. Негизи IT сферада деген көптөгөн профессиялар бар. Алар профессияларды мен толугу менен дагы 1-2 сааттык видеодо айтып болгулу мүмкүн эмес. Ошондуктан мен кантип окуганым жөнүндө дагы видео бар. Ошол ссылкада болот. Эгер ошол ссылкадан өтүп көрсөңүз болот. Мен кантип окуп ошол IT тармагында иштеп калганым жөнүндө. Мен деген ушул жерден деген эми кантип негизи IT тармагына кириш керек экен, кандай этаптар бар өткөнгө, ошону айтып кетсем. Биринчи эле деген бул IT тармагында иштеш үчүн деген сизге английский керек, английский выше среднего уровня болуш керек. Андан окуп үйрөнүп бүткөндөн кийин окууда сизге деген көптөгөн жардамдарды беришет. Бул биринчи резюме түзгөнгө жардам беришет. Андан кийин резюмеңизди түзгөндөн кийин сиз деген жумуш издегенге өзүңүз чыгасыз. Бирок деген Америкада бул IT тармагында көптөгөн документация, жумуштар аябай көп болгондуктан ошол сизди окутуп үйрөнгөн компания деген ошо сиздин документация жагыңызды өздөрүнүн мойнуна алат дагы. Сиз документациялар жагынан бүт жардам берип, ошолорду бүтүрүп бергенге жардам берет сизге. Жумушка кирип атканда деген ар кандай эмелер, ар кандай сайттар бар. Бул деген Dice же болбосо LinkedIn деген өзүнчө приложение бар. Ошолордуга кирип эле сиз деген резюмеңизди киргизип коесуз. Ошо резюмеңизди киргизип койгондон кийин сиздерге бул жакта мындай этап менен кирет да. Бирөө эле звонить этип сизге компания мындай өзүңүзгө чалып, биз ушул компанияга деп айтпайт. Биякта рекрутерлер иштейт да. Рекрутер деген ошол именно сизди жумушка киргизүүчү адамдар болуп эсептелинет. Ошо рекрутерлер звонить этип, сенин резюмеңди алдык, резюмеңди көрдүк. Жок, көптөгөн рекрутерлер иштейт да негизичи. Алар сиздин зарплатаңыздан кандайдыр бир процентин алат. Ошондуктан алар сизге жумуш таап бергенге алардын дагы мындай интереси бар десем болот да. Анан ошо сиздин резюмеңизди көрдүк. Резюмеңиз биз караштырып аткан жумушка, биздин клиент караштырып аткан жумушка, биздин компания караштырып аткан жумушка ылайык экен. Ошондуктан сиз менен мындай кичине сүйлөшсөк болобу деп сүйлөшөт. Андан кийин ошо сүйлөшкөндөн кийин сиздин кандай документиңиз бар экен, бул Америкада сиз легальныйсызбы, легальный иштеп аткан жоксузбу, ошол жөнүндө документтериңизди сурашы мүмкүн. Анан кийин резюме жөнүндө кичине суроолорду бериши мүмкүн. Анан кийин дагы интервью назначать этет да сизге. Ошол рекрутерлерден деген сиздин жумушка орношуу процессиңиз башталат. Бул жумушка орношуу процессте деген ошо рекрутерлер чалып ошол суроолорду сурайт дагы. Бирок бир эле рекрутер чалып ошол эле рекрутер сизди жумушка киргизет деген мындай эмес. Сизге ошол жумушка орношуу процессинде где-то бир 30га жакын рекрутер менен сүйлөшөсүз. Жана алар деген ошол интервью, кээ бирлер интервью назначать этет
этет, кээ бирлери назначать этпей жөн эле сүйлөшүп коет, ушундай учурлар көп. Ошол 1-2 рекрутерлер сизди деген бир жумуштарга сабмит кылат деп коет да, то есть сизди жумушка киргизет да, ошо клиентке ушундай адам бар экен, ушундай техникаларды билет экен деп сизди мактайт. Ошол эмелер болсо сиз рекрутер, ошол компаниялар деген сизге интервью назначать этет. Же болбосо сиздин чын эле ошондой техникаларды билет экениңизди дагы бир өздөрүнүн ошо рекрутерлердин компаниясында өздөрүнүн техникалык жакты жакшы билген адамдары бар, ошолор менен интервью назначать этет сизге. Ошол интервьюдан өткөн күнүңүздө гана андан кийин башка клиенттерге, башка компанияларга сиздин резюмеңизди жиберип, ушундай адам бар, ушул адамды жумушка жакшы иштей алат окшойт деп сизди мактап ошол жумушка киргизгенге аракеттенишет. Ошол техникалык интервьюда деген сиз резюмеге ар кандай техникаларды билем деп жазасыз. Ошол техникалар боюнча деген сизди сурашат да, ал жөнүндө дагы ошол компанияда сиз окуп атканда деген ушундай суроолор болот деп примерно суроолордун баарын билет. Же болбосо кээ бир учурларда деген рекрутерлер да өздөрүнүн суроолору болот, ошол суроолорун эле жиберип, ушул суроолорго даярлаган деп айтышат да. То есть ал рекрутерлер мен айткандай эле сиздин айлык акыңыздан кандайдыр бир процентин алат, ошондуктан алар сизди жумушка киргизгенге алардын дагы мындай интереси бар. Ошентип деген биринчи интервью, техникалык интервьюдан өткөндөн кийин, анан кийин настоящий мындай компаниялардын интервьюларына сизди эме кылып киргизе башташат. Алга дагы время, өтө көптөгөн времялар требоваться этилет. 1 жумадан кийин деп же 2-3 күндөн кийин деп ар кандай болушу мүмкүн да. Көбүнчө 1 жумадан кийин ошо сизге ошо компания менен интервью сетап кылат, интервью даярлайт. Ошо интервьюдан деген сиз өтүшүңүз керек да. Ал жерде деле ошол сиздин аты жөнүңүз жөнүндө суроолор болот. Анан кийин резюмеге эмне жазсаңыз, ошол резюме боюнча эле суроолор болот. Кандайдыр бир техникаларды жасасыз да, ошо окуп үйрөнгөнүңүз жөнүндө, ошол окуп үйрөнгөнүңүз жөнүндө дагы ошол суроолор болот. Ошол суроолорго даярланасыз. Мен айткандай эле алар эгер деген сиз ошол өзүңүз окуп аткан жерде жакшы окусаңыз, ошол суроолордун баарына уже жообуңуз даяр болот. Ошондуктан ал техникалык интервьюдан өтүш оңой эле болот деп ойлойм. Көбүнчө кээ бир учурларда бул компания менен болгон интервьюлар эгер сиздин место жительствоңуз боюнча жанында жакын болсо, мисалы деген Чикагонун шаарында болсо, мисалы деген Чикаго шаарындасыз, анан даунтаун деп коет, офистер көбүнчө ошо даунтаунда жайгашкан. Ошол даунтаунга келе аласызбы, мындай face to face интервью деп коет. Ошол өзүң көрүп, адамдарды көрүп сүйлөшөсүң да. Ал кээ бир учурларда болсо, бул телефон менен эле жөн эле FaceTime деп коет. Мындай эле бири-бириңерди көрүп, телефондон же болбосо компьютерден эле сүйлөшөсүз. Анан кийин ошол сүйлөшүп атканда деген бир IT тармакты өздөштүрүш үчүн сиз кандайдыр бир программалык тилди үйрөнөсүз да. Мисалы Java, Python, ар кандай тилдер бар. Ошол тил жөнүндө деген сизге кодинг берет да. То есть ошол кодинг жасасыз. Бир кандайдыр бир задача деп койсом болот. Ошо задачаны берет. Сен мондай болгондо кандай болот деген ушундай суроолор болот. Ошондой задачка берет да, ошол задачканы, ошол код, ошол задачага сен код жазышың керек болот. Ошол кодду жазсаң, ошол кодуңду жазганына карата дагы сенин мындай эмелериңди, билимиңди оценивать этип, ошол менен дагы сизди жумушка алат да. Ушундай этаптар бар. То есть бул IT-ге өтүш үчүн деген ошол техникалык суроолордунго жакшы даярланышың керек. Резюме түзгөндү жакшы үйрөнүшүң керек. Анан рекрутерлердин вопросторуна кандай отвечать эткенди үйрөнүүнү, техникалык суроолордого отвечать эткенди кандай үйрөнүүнү, жана компания менен интервью болгондо кандай вопростор келет, кандай вопросторго кандай отвечать этиш керек. Эми прям ошол суроолор болбосо дагы примерный суроолор көптөгөн студенттерден чогултулган, ошол жөнүндө сабактар бар. Кандай суроого кандай отвечать эткени жөнүндө, кандай отвечать этиш керек негизи. Ал жерде HR деп коет, то есть ошол интервью алган кишилер,
баары топтолуп жыйналып алып ошолорго бир сыйра сизди даярлайт. Ошондуктан андай интервьюлардан уже сиз 2-3 жолу өткөндөн кийин уже билип каласыз кандай интервью өтүш керек экенин. Анан мен айткандай эле 30га чакын рекрутер менен сүйлөшөсүз да биринчи этапта. Анан кийин бир интервьюну өтпөсөңүз экинчи интервьюсүн өтөсүз, үчүнчү интервьюсүн өтөсүз. Ошентип кайсы бир компанияга сиз жакпай калышыңыз мүмкүн, кайдайдыр бир компанияны сизге жактырбай калышыңыз мүмкүн да. Негизи IT тармагында эң жумуш аябай көп. Ошондуктан деген бирөөгө жакпасаңыз экинчисине жагасыз. Ошентип бир 10 чакты, 15 чакты интервьюдан өтөсүз. Өткөндөн кийин ошо бирөөсүн тандап, бир 2-3 оффер деп коет. Оффер деген бул компания сизге жумуш беребиз деген имейлдерди жөнөтөт. Ошол имейлдерден деген сиз алып кайсы компанияны тандашыңыз мүмкүн. 1-2 оффер алышыңыз мүмкүн, 2 компанияга жумушка киришиңиз мүмкүн. Анан ошол компаниянын бирөөсүн тандап, анан кийин ошол компанияга киресиз. Негизи бул IT тармагына жумушка кирүү где-то бир 2 айды алат десем болот. 1 айы бул үйрөнгөнүңүзгө эле кетет. Анткени интервью өтүш дагы өзүнчө бир навык десем болот. Ошону үйрөнүп, ошого деген даярланып, баардык суроолорду билип, кандай сүйлөшүш керек экенин билип алгандан кийин, же болбосо деген кээ бирлердин английский дагы кичине начарыраак болот. Ошол пока сүйлөгөндөрүн түшүнүп, телефондон сүйлөшөсүң да көбүнчө, ошондуктан алардын сүйлөгөндөрүн дагы түшүнүш кичине кыйыныраак болот. Ошондуктан ошолордун баарын өздөштүрүү үчүн эле 1 ай кетип калат. Андан кийин жумуш тапкандан кийин 15 күндөн кийин ошо кагаз иштери көп деп айттым. Ошо кагаз иштери менен сизге компанияңыз жардам берет. Сизди жана окутуп үйрөткөн компанияңыз ошол кагаз иштерин бүтүргөндөн кийин, анан кийин 15 күндүн аралыгында ошо job offer деп коет. Ошо job offer алгандан кийин компания сизди чакыруу SMS-ин жөнөткөндөн кийин, чакыруу кагаздарын жөнөткөндөн кийин, ошого жараша деген 15 күндөн кийин сиз деген жумушка киресиз. Жумушка киргенге чейин дагы ар кандай тесттерди өтүшүңүз керек. Бул деген драг тест обязательно. Бул драг тест деген сиз наркотик употреблять этпеген жөнүндө тест болот. Ошол тестти өтүшүңүз керек. Анан жанагы сиз болгон документтериңизди апарып көргөзүшүңүз керек. Ошол адам экениңизди жана башка ушундай кагаз иштери болот. Ошол кагаз иштерине 15 күн кетет. Ошо 15 күндүн ичинде деген баардык кагаз иштери бүткөндөн кийин сизди жумушка алат. Негизи эле бир сыйра сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу этаптарын айтып резюмеңизди сайттарга киргизесиз. Мен айткандай Дайс деген сайтка же дагы башка сайттарга, ал бүт сайттар кайсы сайттарга киргизиш керек экени дагы ошол окуп аткан компаниядан берилет. Андан кийин резюмеңизди ошо Дайстарга киргизгенден кийин сизге деген рекрутерлерден звонок келе баштайт. Ошо рекрутерлер менен сүйлөшөсүз. Андан кийин рекрутерлер деген сизге интервью назначать этет. Бул техникал интервью же болбосо HR интервью, жөн эле сиздин мындай документиңизди текшере турган интервью болушу мүмкүн. Ошол интервьюдан өткөндөн кийин анан кийин настоящий компанияга интервью назначать этет. Сиз иштей турган компанияга интервью. Ал көбүнчө техникал интервью болот. Бул деген техникал деген ошо сиз окуп үйрөнгөнүңүз жөнүндө деген бүт маалыматтарды сурайт. Ошол маалыматтарга жооп беришиңиз керек болот. Ал интервьюдан өткөндөн кийин ал компания дагы бир HR интервью кылышы мүмкүн. То есть деген Америкада кээ бирде сиз техника жагынан жакшы болсоңуз дагы сиздин HR менен сүйлөшкөндөн кийин, то есть бул HR деген ошол адамды жумушка алып аткан жер болуп эсептелинет. Ошол компанияга сиз деген иштей аласызбы, иштей алгандан дагы техникал жагынан эмес болсо да ошо именно сүйлөшкөн компаниянын culture деп коет, компаниянын культурасына сиздин нерселериңиз туура келеби, ошол жагы бар. Эгер ошо HR деген сиз компаниянын культурасына туура келбейт экениңизди аныктаса, кандай техникал жагынан жакшы болбоңуз сизди жумушка албай коюшу мүмкүн. Ошондуктан HR менен дагы бир интервью болот да. Ал интервьюдан ошо баардык интервьюлардан өтүп компания сизди баардык жагынан жакшы дегенден кийин, андан кийин ошол сизге job offer жөнөтөт. Job offer деген бул сизди ошо компанияга кабыл алдык деген письмо.
имейлиңизге жөнөтөт. Анан кийин ошол письмо менен деген сиз ошол компанияга орношуп баштайсыз. Ушундай этаптарды өтөсүз. Бул этаптар мен айткандай кичине кыйыныраак, бирок деген ошол 1-2 айдын ичинде деген сиз баары менен сүйлөшүп атып, уже ким менен кандай сүйлөшүш керек экенин билип каласыз. Ошондуктан оңой эле болуп калат кийинки этапта. Бул негизи жумушка кириш где-то 2 айдын аралыгын алат. Жакшы окуп үйрөнгөн болсоңуз, ошо 2 айдын аралыгында сиз жумушка киргенге толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ушундай достор, ошондуктан баарыңыздар окуп үйрөнүңүздөр. Ким аягына чейин көргөн болсо, баарыңыздарга чоң рахматымды айтмакчымын жана мени колдогонуңуздарга да чоң рахматымды айтмакчымын. Эми деген эмки видеодо жолугушканча демекчимин. Эгер кандайдыр бир суроо, сунуштарыңыз болсо деген ушул комментарийга астына жазсаңыздар, мен обязательно ошол суроолор жөнүндө деген видео снимать эткенге аракеттенем. Баарыңыздарга чоң рахмат.